добозду берип, келген 7 күнүбүз кантип, кандайып, эмнени үйрөнөт экенбиз деп көбүс ойлогонбуз. Бирок ушул келген күндөн бүгүнкү күнгө чейин 6 сабагыбыз бүтүп атат. Эми 2 күндүк сабагыбыз калды. Биринчи күнгө артка кайрысак, ушул 7 күн кантип өткөнүн байкабай калыптырбыз. Убакыт көз ирмемде учкандай болду. Бүгүнкү баяндоочу окуябыздын баш каарманы биз курактуу Фарида. Фариданын тагдыры кандай өзгөргөнүн, өзгөрбөстөн тегерек чөйрөсүнүн өзгөрткөнүн көрсөтүүгө аракет кылабыз. Азыркы учурда баарыбызга белгилүү болгондой эле окуя. Эки жубай бири-бирин сүйүшүп баш кошот. Анан көптөн күткөн кызды болушат. Кыздын атын Фарида коюшат. Каражат жетишсиз болгондуктан Фариданын апасы чет өлкөгө иштегенге кетет. Атасы үй бүлөсүн багам деп каражаты жетишпегендиктен ар кайсы жумушта иштеп, акыры жаман адамдарга кошулуп, жаман жолго түшүп кетет.
İşte içmanda da çattı ушундай. Апа. Фарида. Апа, бул мен. Фаридочка. Апа, мен сизге жазам. Макулбу, окуп коюңузчу, апа. Апа, жаным апам, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Сагындым сизди, апа. Качан келесиз? Кусалыктан көкүрөгүм кысылып жатат, апа. Сиз жок, абдан оор, кыйналып жатам, апа. Түшүнүп турам. Бизди багыш үчүн менден алыссыз, жарыгым, берекем. Апа, байлыгым менин. Каттуу кучактап, өзүңүзгө эркелеп отургум келип жатат, апа. Атамдын ичкени качан токтойт билбейм. Тажадым, апа. Касташтарым дагы мени так кабыл алышпайт. Өтө чүнчүп, чөгүп да кеттим. Жеңемдин жумуштарынын айынан, сабактарымдан да артта калып жатам. Сиз жок, жашоом туңгуюк болду, апа. Сагындым сизди. Тезирээк келиңизчи. Апа. Клара, почему телефон трогает? Тебе кто-то разрешил или что? Это что за радость? Воровка наша, да? Воровка наша. Давай, это телефон трогаешь тебя. Что за радость вообще такая? Ты не подходи ко мне. Иди от нас, пожалуйста. Вы ничего не знаете, не подходи к нам. Воровка ты. Телефон! Мен күнү эми бизден сурап алсаң. Атаңа көрсөтпө. Вот она наконец-то получила долгожданный подарок от мамы. И вдруг, копаясь в телефоне, она наткнулась в самое интересное сообщение. И она окрылилась и решила... Жоқ, мен бош емесмін. Мен юристтермен шешуге проблема. Ата, мен лагерге барып берсем болобу? Қайсы лагерге ақша жоқ болып жатқанда? Мен барып берейинчи. Жоқ. И баса. Берчи. Ата! Фарида, қызым, келе. Мен ақпақпын. Қызым, ұшу арақты деп мен бар жоқ нәрсені жоқ қылдым. Ата бере тұрған нәрсені мен бере алмадым. Мейірімділігін бере алмадым, қызым. Апаң жалды. Көрсө сенің лагерің бекерде тұрбайбы?
Ал лагерде бүт барын организаторлар төргөп турбайбы? Мен ал нерсени билбепмин. Кызым, каалайсыңбы? Мен убакытты таштап эле бул нерсеси жок эле жашайын. Кечир. Кызым. Кызым. Фарида. И началась новый виток жизни нашей Фариды.